Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз силер менен өтө турган темабыз кыргыздардын этно маданий байланыштары. Сабактын планы кыргыздардын динлиндер жана кытайлар менен аралашуусу, кыргыздардын коңшу уруулары менен байланышы, кыргыздардын түргөчтөр жана карлуктар менен байланыштарын билебиз. Энесейлик кыргыздардын тышкы келбети. Энесейдеги кыргыз биринчиде турган сүрөттөгү, экинчи Алтайдагы кыргыз, үчүнчү Теңир тоодогу кыргыз. Биз азыр өзүбүздү салыштырып көрөлүчү, кайсы кыргыздарга окшоштурабыз өзүбүздү? Алтайлык кыргыздаргабы же Энесейдеги кыргыздаргабы? Же болбосо Теңир тоодогу? Мен ойлоймун, биз Теңир тоолук кыргыздарга көбүрөөк окшошпузго деп. Же Алтайлык кыргыздарга окшошпузбу? Кыргыздардын динлиндер жана кытайлар менен аралашуусу. Кыргыздардын түшкү Сибирге көчүп барып, Абака менен Энесей дарыяларынын аралыгын мекендеген. Кытай араб перс булактары кыргыздардын чачтары кызыл сары, көздөрү көк, узун бойлуу, ак жумал, этнос катары мүнөздөгөн. Бул өзгөчөлүк кыргыздар Энесейге барганда динлиндер менен бир нече кылым коңшу жашап, алар менен аралашкандын натыйжасында калыптанган. Демек балдар кантип аралашат? Кыз берип, кыз алышып, ушинтип аралашышат, Кыргыздардын динлиндер жана кытайлар менен аралашуусу. Энесейдеги кыргыздардын арасында кара чачтуу, кой көз адамдар да кездешкен. Кыргыздардын коңшу уруулары менен байланышы. Кыргыздар милинг менен байланышкан, дөбө менен байланышкан, динлиндер менен байланышкан, бома менен байланышты, аз, чиктер, карлуктар, эчи деген уруулар менен байланышкан. Биз 6 класстын тарых китебинен биз көбүрөөк динлиндер менен кандай мамиледе болгонун билдик, жакшыраак. Карлуктар менен болгон мамилесин билдик. Карлуктар менен биригип уйгур кагандыгына каршы күрөшкөн, Кыргыздардын түргөчтөр жана карлуктар менен байланышы. Кыргыздардын мамлекетинин чек арасы саясий окуяларга байланыштуу улам чоңоюп, кеңири аймактарга тараган. Мамлекеттин чек арасы кеңейген сайын этникалык топтор менен кыргыздардын этно маданий байланыштары өнүккөн. Карлуктар кыргыздардын этногенезине Борбордук Азиянын тарыхында маанилүү орунду ээлеген түргөчтөр менен карлуктар да катышкан. Демек, кыргыздардын канында аралашканда этногенезинде деп атат. Генинде карлуктар жана түргөчтөр бар деп атат, Түргөчтөр кытайлардын кысымы менен Жети суудан сүрүлүп, Энесейдеги кыргыздарга кошулган. Ошол кезде аралашкан. Кыргыз ажоосу энеси түргөч, ал эми аялы карлук болгону жазылган. Кыргыздардын этногенезине коңшу жашаган көп уруулар таасирин тийгизген. Кыргыз, карлук, түргөч, динлин, кытайлар. Этногенез уруктардын уруулардын элдердин келип чыгышын изилдөөчү илим. Кытай маалыматтарында кыргыздардын аскерлеринин саны 30 миңден 80 миңге чейин көбөйгөн. Демек, кыргыздардын аскерлери кыргыздарга коңшу жашаган башка уруулардын эсебинен көбөйгөн деп билсек болот. Окумуштуулардын изилдөөсү боюнча 6-кылым, 7-кылымдын орто ченинде кыргыз кагандыгынын калкы 150 миң болсо, 8-кылымдын ортосунда 500 миңге жеткен. Демек, кыргыз этногенези көптөгөн башка уруулардын журулушунун натыйжасында көбөйгөн. Өзүңөрдү текшеребиз балдар. Кыргыздардын коңшу уруулары менен байланышы кандай болду? Мен ойлойм, жакшы анализ кыласыңар деп. Анткени темада айтылды, кыргыздардын уруусу менен болгон байланышында жакшы мамиледе болду, этногенездик болуп, бири-бири менен аралашып, кыз алып, кыз беришти. Кыргыздардын кытайлар менен болгон мамилеси тууралуу айтып бергиле дейт. Кыргыздардын кытайлар менен болгон мамилеси кандай болду балдар? Аябай жакшы болду, Кыргыздар Кытай менен соода-саттык алакаларын тынбай жүргүзүп турушту. Кыргыздардын түргөчтөр карлуктар менен аралашкандыгын далили барбы? Балдар, далилденгенби бул? Энесейлик кыргыздар эмне үчүн Европей түспөлүндөгү болуп калганын түшүндүрүп бергиле.
Эмне үчүн андай болду? Анткени динлиндер менен аралашып, алар менен кыз алып, кыз беришти. Ошондуктан алардын гендери да аралашып, келбеттери европеоид типтерге окшошуп калышкан.